Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам уккан эмнени? Кабырда газаптарды. Кимдердин кабыры? Ушакчылардын, гыйбатчылардын жана заарадан тосунбаган, тазаланбагандардын кабырда сакталгандыгынан уккан пайгамбар алейхиссалам. Ушакчы бирөөнүн сөзүн бирөөгө ташып барат, экөөнү уруштуруш үчүн. Мына ушул ушакчы адам болот. Минтип айткан эмнеге сени жаман көрсөтүп коеюн деп, мына ушул ушак болот. Ошолорго кабырдын азабы бар. Анан гыйбат эмне? Гыйбат деле чындык сүйлөйсүн. Мисалы үчүн бирөө мурдун чукулай берсе, ушу мурдун чукулай берет деп бирөөгө айтып барасың да. Чындык сөз айтып барасың, ошону айыптын нээси уга турган болсо, капа болуп кала турган болсо, бул гыйбат болгон болот. Анан эми зара кылып атканда туруп алып, сийип, башка кылып, шымдарын сийип, дараткан шымдарын сүйрөп кирип алып, зара чачыраткан, мына ушул да газапка душар. Туура. Эгерде ийненин көзүнө майда-майда чачыраса, намазга жарайт дейм. Бирок кабыр азабын апарып кое берет.